Убакыт жетсе, мен өзгөртмөкмүн. Мен 16.000 гектар жерди мамлекетке кайрыдым. Центера была неприкасаема при прежней власти, что никто сюда не мог заходить, кроме членов семьи. И вот это вот творилось, этот беспредел творился 20 лет, без разрешения, без установленного места возле вдоль реки. Этот здесь мазут, все это протекает, это все, соответственно, стекает в реку, соответственно, влияет на экологию. Все нарушения, которые были произведены, они будут в виде штрафа наложены на компанию, и компания будет обязана заплатить. Бирден бир мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын колдойт. Мага башка эч кызыкчылык жок. Кыргыз эл үчүн иштеш керек. Бул ишкана токтоп туруп таза жүрбөй калабы? Реалдуу коркунучу барбы? Ошондой реалдуу экологиялык азыр коркунуч турабы ошол жерде? Сколько нервов и седых волос в голове это стоило? Майдан бери УКМКнын тергөө абагында жаткан экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов бүгүнкү күнгө чейин эмнеге айыпталып жатканы так айтыла элек. Ал күбө катары УКМК тарабынан суракка чакырылып, ком тергөө байланыштуу суроолор берилген. Бирок сурак аяктагандан кийин күтүүсүздөн эле суракка катышпаган башка тергөөчү Бабановду 2 суткага камоо чечимин чыгарган. Талап койдук, эмненин негизинде камап атасыңар, кайсы жагдай боюнча эмнени шектенип атасыңар, кайсы маселе боюнча шекке алып атасыңар дегенде бизге эч кандай тергөөчү түшүндүрүп бере алган жок. Давайте это, дети пусть поздороваются. Эч кандай негизсиз камакка алынган мурдагы өкмөт башчынын баш коргоо чарасы 2-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда судья Чыңгыз Бердимуратов тарабынан каралды. Отурумдун башында эле Бабановдун жактоочулары экс-премьердин кармалышын мыйзамсыз деп табууну өтүнүп, Бабановду үй камагына же тил кат менен чыгарууну суранганы менен процесс бир жактуу жүрүзүлгөнү байкалган. Ишти караган судьяга ишенбөөчүлүк көрсөткөнү менен ал да канаттандырылган жок. Ал аз келгенсип жараян учурунда жактоочу тарабынан келтирилген бир дагы факты эске алынбастан судья Өмүрбек Бабановду 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Жараян 8 саатка созулуп, сот айыптоочу тарапка жан тартканы ачык эле көрүнүп калган. Буга чейин мен ошол 2012 жылга чейин кызмат кылып жүргөндө, буга чейин бир дагы президент, бир дагы премьер ошол кумтөрдүн дивидендин азайтып, кыргыз мамлекетинин дивидендин көбөйтүп, же болбосо ошол кыргыз элинин пайдасына жерди кайтарып берген бир дагы факт болгон эмес. Ошол кезде мен ошондой ишке бардым. Ошонун себебинде кумтөр оперейтинг компаниянын колдоосу менен болобу, же болбосо ошолордун жардамы менен болобу, жанагындай ар кандай негизсиз интригалар жүрүп, айтып кетчү нерсе ошол кезде Өмүрбек Токтогулович айтып атат, рудник кумтөр именно разработка кылып аткан, жана добыча золота деп коет го, ошону азайтып ишип деле ошонун негизинде баягы кыргыз мамлекетинин баягы экономикасына бодоно түрдө көрсөткүчтөр төмөн болуп кетиптир. Бул бирден бир себеп ошол Өмүрбек Токтогуловичке тиешелүү претензияларды коюп, жогорку кеңештин депутаттары жумуштан кетиргенге, отставка бергенге мажбур кылган себептер болуптур. Бул эмнени билдирет? Бул ошол кезде баягы ошол кездеги политическое руководство, тергөөдөгү айтылгандай политическое руководство, ошол эле жогорку кеңештин депутаттары жана башка кызмат адамдары Өмүрбек Токтогуловичка каршы иштеп, жумуштан кетиришкен да, ошол кезде отставкага бергенге мажбур кылышкан. Бирок ошол жагдайларды тергөө бүгүнкү күндө наоборот тескеринче буруп, бул наоборот ошол кумтөр оперейтинг компаниянын кызыкчылыгына иштеген деген кандайдыр бир негизсиз доматтарды келтирип,
жүйөлүү эч кандай далилдерди көрсөткөн жок. Бөгөт чарасы бекитилип жатканда Бабанов менен анын адвокаты судьядан отурумду ачык кылууну, резонанс жараткан иш болгондуктан жараянды баштан аяк чагылдырууга журналисттерди киргизүүнү суранган. Бирок эмнегедир отурум жабык эшик артында өтүп, мурдагы өкмөт башчынын тарапташтарынын бири дагы залга киргизилген эмес. Тергөө судьясы Чыңгыз Бердимуратов жараянга катышууга эч кимге уруксаат берген эмес. Ал сот залында жүргүзүлүп жаткан аудио жана видео жазуулар жетиштүү экендигин айтып, кийин алса болорун билдирген. Бирок Бабановдун жактоочулары эч кандай видео жана аудио жазууларын ала алган жок. Ишти караган судья Чыңгыз Бердимуратов соттук процесс түшүрүлгөн аудио видео жазууларды берүүдөн расмий түрдө баш тартты. Бабановдун баш коргоо чарасы каралган маалда залда орнотулган камералар техникалык себептерден улам иштебей калган эмес. 31 майга чейин камакка алынган Өмүрбек Бабанов атайын кызматтын тергөө абагынан элге жасаган кайрылуусунда дал ошол адилетсиз соттук процесс жөнүндө жазып, аудио жана видео жазуулар атайлап берилбей жатканын билдирген. Мен жактоочуларым менен соттук териштирүүгө журналисттерди киргизүүнү абдан сурандык. Эгер мен корко турган нерсе болсо, журналисттерди киргизгиле деп суранат белем. Тилекке каршы бул сот өтүнүчүбүздү канааттандырган жок. Залда аудио, видео жазуу жүргүзүлөт, аны кийин алса болот деген. Бирок соттук териштирүүдөн кийин видео материалды берүүдөн баш тартышты. Менин жактоочуларым расмий түрдө өтүнүч кылганы менен техникалык себептерден улам жазылбай калыптыр деп сот жооп берип койду. Эмнеге судья алдайт? Соттук териштирүү түшүрүлгөн видеону да бергенден коркуп жатышат. Себеби соттогу абсурдтук кырдаалды видео жазуудан баардыгы көрө алышмак. Тергөөчү менен прокурор бир дагы суроого жооп бере албай башын жерге салып турушту. Анткени алар бир нерсени билишкен. Мага коюлуп жаткан айып эч нерсеге жарабаган, акылга сыйбаган айыптоо жана мени жөн эле соттоп жатышат. Ушул да сотпу? Бул адилетсиздик. Сот отуруму учурунда судья тарабынан ачык айкындуулук камсыз кылынган жок дейт эмгек сиңирген юрист Гуля Рыскулова. Муну менен жарандардын сот тутумуна, аны реформалоо аракеттерине да ишенимди кетирип жатат дейт ал. На процесс Өмүрбека Бабанова Мен Өмүрбек Бабановго коюлган айыптарды абсолюттук юридикалык абсурд деп эсептейм. Мен анын Кумтөрдүн тегерегиндеги кырдаалга таптакыр тиешеси жоктугун далилдеген объективдүү жана ар тараптуу иликтөө болот деп үмүттөнөм. Сот жана укук коргоо органдарынын ишин өркүндөтүү боюнча кеңештин биринчи отурумунда президент Садыр Жапаров сот адилеттигинин натыйжалуулугун, сапатын, ачыктыгын жана адамдын укуктары менен сөз эркиндиктерин коргоону белгилеген эле. Бирок Өмүрбек Бабанов камакка алынгандан кийин укук коргоо органдары сот тутуму менен биргеликте Садыр Жапаров жарыялаган сот жана укук коргоо органдарынын реформаларын бузуп, коррупцияга каршы күрөштүн натыйжалуулугун жокко чыгаруу үчүн колдон келгенин жасап жатышат деп ойлоно баштадым. Бүгүнкү күнгө чейин мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабановго кандай айып тагылып жатканы белгисиз. УКМК жалпылап Кумтөр долбоору боюнча коррупцияга шектелип кармалды деген учкай гана маалымат тараткан. Анын шектелип жаткандыгы тууралуу да алдын ала эч кандай эскертүү берилген эмес. Бабановдун бөгөт чарасы каралганда тергөөчүлөр кандай кине коюлганын так түшүндүрүп бере албаган. Адвокат Амантур Абдрахмановдун маалыматы боюнча тергөөчүлөр койгон далилсиз айыптоолордун биринде Өмүрбек Бабанов экс-премьер-министр болуп турганда жогорку жетекчилик менен биргеликте Кумтөр кенин иштеткен Цинтерра Голд менен кылмыштуу келишим түзгөнү айтылат. Тактап айтканда, канадалык компаниянын иштешине өзгөчө шарт түзүү үчүн ошол убактагы эл өкүлү Садыр Жапаров башында турган депутаттык комиссия даярдап чыккан токтомдун кабыл алынышына жолтоо болуу үчүн добуш берүүнү башка күнгө жылдыруу максатында парламентарийлерди үндөгөн деп жазылыптыр. Бирок өкмөт башчынын андай ыйгарым укугу жок экени эмнегедир эске алынган эмес. Жана буга далил катары бир дагы факты, бир дагы кишинин көрсөтмөсү жок экен. Премьер-министр катары биринчиден андай укугу жок. Бирок ошол кезде мисалы Республика партиясы жогорку кеңеште бар болгон. Бирок стенограммаларды жанагы ошол шайлаган ким кайсы маселе боюнча шайлаган деп карасак, наоборот ошол Республика партиясынын депутаттары тескеринче ошол Садыр Жапаровдун проектисин колдоп, наоборот ошол Кумтөрдүн немесин эме кылыш керек, чарасын көрүш керек, мыйзамдуу жолдорду кылыш керек деген чечимдерге колдоп атат да, наоборот колдоп, ошо за макулбуз деп, наоборот ошого колдоп шайлап атышат. А бирок бул кандайдыр бир баягы эмненин негизинде ушундай чечимге келип атышат билбейм. Булар наоборот ошол
республика партиясын деп баягы айтып атышат болуш керек, бирок депутаттар деп эле коюптур да, депутаттар менен сүйлөшүп, аларды наоборот ошол перенос кылып туруп, анан тиги Садыр Нуркожоевдун проектисин каршы шайлашкан деген божомол түрдөгү бир кандайдыр версияларды айтып атышат да. Баш коргоо чарасын караганы алып келгенде Өмүрбек Бабанов УКМКнын кумтөр ишине байланыштуу коррупция беренеси боюнча коюлган айыптоолор менен макул эместигин билдирген. Сиз кандай өзүңүзгө тагылган айыптарга кандай дейсиз? Это полный беспредел. Бардыгы абсурд. Единственный пример, который БУМКөрдөн 16 миңди мамлекетке алган. Полный абсурд. Түшүнүксүз иш болот. Кудай урса мен өзүм сотто жашата чечтим. Сот процессине дагы мен көңүл бурдум. Эмне үчүн жабууга өтүп атат? Эмне үчүн журналисттерди киргизбейт? Жакындарын киргизбейт? Ошондой бир мыйзам бузуулар менен өтүп жатат да. Ошол эле азыркы бийликтегилер дагы бардыгы мына өз убагында ошо мурдагы бийликтерден жабыркап, дал ушундай бир кысымдар менен, басымдар менен болуп өткөн соттук процесстерди мындай бир сыйра артка көз жүгүртүп эстеш керек да. Ал киши мына буга чейин вице-премьер-министр болду, премьер-министр болду, бир нече жолу депутат болду. Ошондуктан анын мындай жасаган эмгегин эске алып, ошол эле убакта аны 600 миңден ашуун адам колдоп берген. Кыргызстандагы эң мындай рейтинги жогору 3 саясатчы болсо, ошо үчөөнүн бириси Өмүрбек Бабанов. Ошондуктан ал кишини мындай кумтөргө байланыштырганы мындай жеке мен депутат катары таптакыр Өмүрбек Бабановду ошо кумтөр маселесинде Сентериянын кызыкчылыгына иштеп, Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы иштегендигинге ишенбейм. Кумтөр боюнча, кылымдын кылмышы болгон өкмөттөр боюнча эки гана келишим негиз болгон, эки гана адам күнөөлүү деп эсептеймин. Бул бири 2003 жылкы келишим Аскар Акаев, анан 2009 жылкы келишимди Курманбек Бакиев. Биринде биз үмүтүбүздөн, үлүшүбүздөн ажырасак, экинчисинде үмүтүбүздөн ажырганбызда. Калган кумтөр боюнча камоолордун бардыгы бул ошол саясаттын курмандыктары деп эсептеймин. Эми Өмүрбек Токтогуловичке кылмыш ишин козгоп атпайбы? А эмне үчүн азыр мен улутташтыруу жөнүндө идеяны демилген алып чыксам бардыгыма каршы болуп атат? Эмне үчүн анда каршы болуп атат? Мына менин колумда мамлекеттик комиссиянын корутундусу 800 беттен турат. Ушул 800 беттин бир дагы бетинде Бабанов деген сөз жок. 2013 жылкы мамлекеттик комиссия Темир Сариев жетектеген бир дагы жеринде Бабанов жөнүндө сөз жок. Анан эмне үчүн аларды азыр абакка салып салды. Эми чын-чынына келгенде, эгер кумтөр менен чыныгы акыйкат иликтөө боло турган болсо, акыйкат саясат тура турган болсо, анда 2003-2009 менен башташ керек болчу. А келип эле бер жактан баштап атпайбы? Мунун бардыгы мен айтам тарыхты бурмалоо болуп эсептелет. Эми Өмүрбек Токтогуловичти мен жакшы билем. Биз партиялаш болбосок дагы жеңилин айтсам жердеш болобуз. Анын бизнеске кандай келгенин тетиги Бакирдин Жамалович билет, саясатка келген мен жакшы билем. 4 жолку чакырылыштын депутат болгон. Анан ага азыр кумтөр боюнча койгон айып бул жанагы кесиптешим Каныбек Капаш айткандай эле крокодилди талас суусунан издеп атат да. Эгер ошондой эле чындан эле ошондой кылмыш боло турган болсо, Өмүрбек Токтогулович 2012 жылы өкмөттү баштап турган кезде Темир Сариев финансы министри болчу, экономика министри болчу, Акылбек Жапаров финансы министри болчу. Анда алардын жоопкерчилиги каралыш керек, өкмөт мүчөлүгү катары. Мына экөө тең 2 жолу мамлекеттик комиссияны жетектеген, мына ошол корутунду менин колумда турат. Анан кийин бул жерде мен мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары мен күбө катары токтом, бул жерде чоң саясат. Мына кече Америкадан утулдук. Эгер чындан эле боло турган болсок, анда улутташтырышыбыз керек. Арбитраж соттон утулсак утулабыз, бирок аферисттерден кутулабыз деп. Өмүрбек Бабанов кумтөрдөн 150 миллион доллар алыптыр деген фейк маалыматтар дагы таратылды. Мурдагы өкмөт башчы кен казган ишканадан 1 сом дагы алган эмес. Тергөөчү Бабановдун адвокатына берген маалыматында бул тууралуу расмий айыптоо дагы жок. Айрым маалымат сайттары өз булактарына таянып мурдагы премьер-министрге Алото Финанс мамлекеттик компания боюнча айып тагылып жатканын жазышкан. Бул дагы чындыкка кошпойт. Бабанов 2012 жылы өкмөт башчы болуп турганда Алото Финанс деген мамлекеттик микрокредиттик агенттик түзүлүп, кумтөрдөн түшкөн акча элдин керегине жумшалган. 21 миллион доллар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө аз пайыз менен насыяга берилген. Кийин ал премьер-министрликтен кеткенден кийин бул агенттикти жоюп салышкан.
Ала Тоо Финанс боюнча именно ошол шектүү катары билдирүүсүндө эч кандай маселе жок. Бирок бул Ала Тоо Финанс боюнча кыскача айтып кетсек, наоборот ошол именно ошол текшерүү жүргүзүүлөрдүн убагында наоборот ошол Кумтөр компаниясы кыргыз элине пайдасы тийген, кыргыз элинин баягы колунда жок, айылда жүргөн сельхоз тармакта иштеген адамдарга кредит берүү үчүн 7% менен 1 жылга процент акча бериш үчүн ошо Ала Тоо Финанс түзүлүптүр. Бул наоборот эмнени билдирет? Бул наоборот ошол Өмүрбек Токтогулчу ошол маселени түздөн түз катышып бул эмелерге ошол кыргыз элине наоборот пайда көрүш үчүн ошол шарттарды түзүп, Кумтөр наоборот ошо 21 миллион доллар бул эмне деген акча? Мисалы, көп кыргыз элине пайда келгенде бул 21 миллион. Эгерде ошондой факт болгон күнү Бабанов эч эле отурмак. 2012 жылдын 5-июлунда токтом чыгарыптыр. Мурунку премьер-министр Усеновдун токтомун жокко чыгарып, 16 гектардан ашык 16 миң гектардан ашык жерди Кумтөрдөн алып кайра мамлекетке бериптир. Кумтөр үчүн акча төлөйбү? Ошо бизге каршы аракет кылдың деп анан ушул үчүн мына сага 150 миллион доллар деп бермек беле. Анан бул көрүнүп эле турат. Ар бир адамга белгилүү болуп атат, что бул өзүңөр айткандай каралоо компаниясы. Экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов тергөө менен кызматташууга барбайт. Мындай кадамга барууга эч кандай негиз да жок дейт анын жактоочусу. Анткени Өмүрбек Бабанов өкмөттү жетектеп турган 8 ай ичинде мамлекетке зыян келтирбей, кайра пайда алып келгени анык. Биринчиси, мурдагы президент Курманбек Бакиев убагында өкмөт башчы болуп турган Данияр Үсеновдун токтомун жокко чыгарып, Кумтөргө мыйзамсыз берилген 16330 гектар жерди кайра мамлекетке кайтарган. Бирок Өмүрбек Бабанов тарабынан өлкөнүн менчигине кайтарылган жерди 2019 жылы 2-июндагы келишим менен мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кайра канадалык ишканага берип койгон. 16330 гектар жер боюнча Өмүрбек Бабановдун күнөөсү жок деп айталам. Ал факт, ал киши кол коюп атмен кылган. Тиги Жантөрө Сатыбалдиевдики 50% деген бул чоң күнөө преступление болгон. Жашыруун болгон. Ошону менен анын келишими өтпөй калган. Бул жерде Абылгазиев берип салып атпайбы? Мына, эми бул жерден азыр деген бул Сары Чат боюнча, Эркештан боюнча ставкасы менен налог алынышы керек. 16330 гектар жерди келчи. Жана жер салуу боюнча налог алыныш керек. 3 айыл өкмөтүнүн жерин төлөп бериш керек. Бул миллиарддаган сом акча. Бул канадалыктар каалагандай калча бийди, бузу бийди азерден, жолдорду салды. Мен башка медалдын экинчи жагын айтайын. Бул жерде чоң кылмыш бар. Жекеле жерди бөлгөн эмес. Берки 10.070 гектар жерди Акаевдин убагынан баштап алар салыктан туулардан бошотуп койушкан, бажы төлөмдөрүнөн. Эми ошол бошонгон продукцияларды, бошонгон техникаларды, ГСМдерди алып келтирип 16300 гектар жерге колдонду. Ага деген өзүнчө төлөмдөрдү төлөш керек болчу. Она не пошла на поводу канадских инвесторов. Чындыгында Өмүрбек Бабанов премьер-министр болуп турганда Кумтөр менен келишим түзбөгөнүн, канадалык компания менен Кыргызстанга стратегиялык зыян келтире турган эч кандай мыйзамсыз макулдашууларды жасабагандыгын моюнга алуу керек. Айта кетсем, 2012 жылы улуттук корукту канадалыктарга өткөрүп берүү маселеси резонанс жаратып, жаратылышты коргоо чөйрөсүнүн өкүлдөрү маалымат жыйындарын өткөрүшкөн. Бабанов бул экологиялык гана эмес, саясий дагы маселе экендигин мыкты түшүнгөн окшойт. Натыйжада Өмүрбек Бабанов 16330 гектар жерди мамлекетке кайтарып берген. Ошо 16000 гектар боюнча көтөрүп чыгып, канча деген жаратылышка зыян келди. Анан эң негизгиси мына айыл чарбанын деген жоготуусу, анан таппай калган пайдасы деген болот да, потери сельхозчу. Ошонун баарын эсептегенде абдан ири чоң суммада акча болгон. Муну Жапаров жанагы Садыр Нуркожо эме болгондо комиссия менен тактап чыкпады беле. Мына ошонун баары тең далилденген. Ошонун негизинде биз каршы болгонбуз. Кайра дагы жер бербеш керек деп. Рекультивационный фонд ачылган эмес экен, биз ошол убакта караганда 12. Ал фонддордун баарына тең акча түшүш керек. Бүт баартан кийин баягы калыбына келтирип, мына ошонун баарын көтөрүлгөн. Анан кайра бул кимдин кызыкчылыгы болгон берип салыш 16000 гектарды бериш деп билбеймин, бирок биздин айтканды Өмүрбек Токтогулович ошондо колдоп бергенине биз ыраазы болгонбуз да, кайра кайтарганына. Биз тарыгышын айтып коюшубуз керек. Бабанов премьер-министр катары барып, ошол Кумтөрдүн экологиялары өтө
туура эмес иш алып барып аткандыгын ачык айтып, туура эмес иш алып барып атканын позициясын ачык айткан. Бир айдын ичинде ошол өкмөт башы алмашып, Жантөрө Сатыбалдиев Жолдошевич премьер-министр болуп барып, ал тескери барып, тескери Кумтөрдү мындай айтканда мактап, ошаяктын пиар менеджери болуп келген. Ал боюнча мен дагы өзүмдүн ачык позициямды айткам. Эмне себептен премьер-министр ошол комиссиянын чечими чыга электе барып Кумтөрдү мактап келди. Разрешение идет на горную работу, а вот размещение на эти отходы. Өмүрбек Бабанов Кумтөр ишканасы экологиялык жактан туура эмес иш алып барып жатканын ачык айтып чыккан өкмөт башчы болгон. Алтын кендеги 10 жылдан бери иштеп келген коррупциялык схемалар иликтенип, күнөөлүүлөр жазаланаарын билдирип, Кумтөр Кыргызстан үчүн иштеп баштайт деп так кесе айтканы дагы бар. 2012 жылдын 6 июлунда Өмүрбек Бабанов Кумтөр алтын кенине барып, Кумтөрдүн чет элдик жетекчилерин зекип, ишкана экологиялык кырсыктын алдында тургандыгын айтып, сынга алган. Кумтөр чуть ли не под экологической катастрофой стоит. Кумтөр экологиялык катастрофанын алдында туруптур. Компаниянын мындай кылууга укугу жок. Силер өндүрүштүн үлгүсү болушуңар керек эле. Бул мурдагы бийлик учурунда ишкана эч кимге баш ийбегендигинин дагы бир жолу билгизип турат. Мындай башаламандык 20 жылга жакын уланып келген. Компания Центера была неприкасаема. Бабанов алтын кенинде өндүрүштүк калдыктар сакталуучу жайга барып, 1,5 жылда үйүлгөн таштандыларды көрүп, катуу нааразы болгон. Анда колдонулган дөңгөлөктөр, шиферлердин сыныктары, жараксыз челектер өрттөлөрү айтылып, бул экологияга зыянын тийгизип жатканын айткан. Вот мешковина, да? Вот пластики. Бул жердеги желимден жасалган ар кандай буюмдардын таштандылары табигый жол менен топуракка аралашып кетпейт да. Булар болсо аларды жерге көмүп келишкен. Мында сырткары суунун боюна таштандыларды жыйнаган жай уюштуруп жиберишкен. Мазут жана башка химикаттар агып, сууга кошулуп жатат. Бир жүк ташуучу машинада 10 дөңгөлөк болот. Жылын алмаштырганда эле бул жерде тоодой болуп үйүлүп калышы керек эле. Алар каяка жоголду? Ошондой эле Өмүрбек Бабанов Кумтөргө күйүүчү майлоочу май жогору баа менен сатылып алынышы сыяктуу коррупциялык схемалар иликтенерин, мыйзам бузуулар аныкталса, кандай гана болбосун чечкиндүү чаралар көрүлөрүн эскерткен. Өмүрбек Бабанов эч качан Центеранын кызыкчылыгын жактап сүйлөгөн эмес. Эгер 2012 жылы июнь айында болгон жогорку кеңештин отурумдарын карап көрө турган болсок, Өмүрбек Бабанов өкмөт башчы болуп туруп Центераны катуу сындаганын байкоого болот. Ал экологиялык мыйзам бузууларды далилдөө менен Кыргызстан ишканага мурдагыдан да көбүрөөк таасир эте аларын айтканы бар. Кыргыз мамлекетинин өкмөтүн жетектегенден кийин мен бирден бир мамлекеттин элдин кызыкчылыгын колдойм. Мага башка эч кызыкчылык жок. Биякта мына жана международный юристти билген кыз айтып кетти, жана экологиялык жактан ошону далилдеп берсек, мен ойлойм ушу жакшы кадам болот деп ойлойм да. Кумтөр кыргыз эл үчүн иштеш керек. Жанагы берилген, Центрага берилген жанагы реструктуризация аркылуу 66%, 33% айланганы, мен ойлойм буну туура эмес деп ойлойм. Биз комиссия түзүп туруп, анан жанагы ратификация, жогорку кеңештен ратификация өткөн, ошолордун баардыгы биздин мамлекетке кандай исктер болушу мүмкүн. Бул ишкана токтоп туруп таза жүрбөй калабы? Жана хвостохранилищенин айтып аткан мына комиссия Садыр Нуркожоевич чыгарган ошондой реалдуу коркунучу барбы? Ошондой реалдуу экологиялык азыр коркунуч турабы ошол жерде? Международный экологдорду чакырып туруп, Центрага тиешеси жок, бир топ международный экологдор бар. Керек болсо Америкадан да, Европадан чакырсак болот. Алар 10 эсе күчтүү бизден караганда экологический нормаларды. Ошонун негизинде канча ошону жанагы рекультивацияга канча акча керек? Жанагы Садыр Нуркожоевич же башка бирөө айтып кетти, жана $500 миллион деп жерде кыз айтып кетти экология. Ошондой чыгашалар болсо, биз аны компанияларга иск беришибиз керек аны.
ал ошол аркылуу же алар төлөп бериш керек Кыргызстанга, же болбосо акция турунда өткүзүп бериш керек. Тергөө абагында жазган катында да Өмүрбек Бабанов премьер-министр болуп турган кезде кумтөр маселесин көтөргөн бирден бир жетекчи болгонун белгилеген. Мени кумтөр менен сүйлөшүп алган деп айыптап жатышат. Бирок бул суу кечпеген, болбогон нерсе. Андай болсо, биринчи, ким кумтөрдөн 16300 гектар жерди мамлекетке кайтарды? Экинчи, ким жогорку кеңештин чечиминен кийин дароо мамлекеттик комиссия түздү? Мени ушул иштерим үчүн соттоп жатышабы? Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштеп, жерди элге кайтарып, центры менен катуу конфликтке барып жатканым үчүн соттолуп жатамбы? Же башка себептер да барбы? Айыптоочу тарап мен премьер-министр кызматында турганымда жогорку кеңештин айрым депутаттарын убактылуу депутаттык комиссиянын отчетуна каршы добуш берүүгө үндөгөн деген суу кечпеген жүйө келтирип жатат. Бул эмне деген былжырак кеп? Өмүрбек Бабанов убактылуу депутаттык комиссиянын отчетуна каршы добуш берүүгө эч кимди үндөгөн эмес. Керек болсо, республика фракциясындагы үзөңгүлөштөрү да бир кылка эмес, өз көз караштарына жараша добуш беришкен дейт эл өкүлү Кенжебек Бокоев. Ал депутаттар чечимди жеке өздөрү кабыл алганын билдирди. Убактылуу депутаттык комиссия добушка коюлганда, чечими добушка коюлганда, ал өтпөй калган. Ошону Бабанов уюштурганбы деген суроого мен айткым келет. Аны уюштурган эмес. Анткени биринчиси эң жакын Бабановду ким колдомок ошол жерде? Бул республика фракциясы. Республика фракциянын ичинде ошол убакта мен да депутат болчумун. Мисалы мен, депутат Максат Сабиров, дагы биздин 7 депутат, жалпы 9 депутат калыс, то есть добуш берген эмес. За да против да эмес. Качкан эмес добуш берүүгө. 8-и каршы болгон, 4-өө колдогон. Көрдүңүздөрбү? Демек бул анализ эмнени көрсөтөт? Бабанов өзүнүн республика фракциясына эч кандай сураныш да жана башка маселени койгон эмес. Өзүңөр каалагандай добуш бер. Ар ким каалагандай добуш берген. А ким негизинен каршы болгон? Убактылуу комиссия, Садыр Жапаров түзгөн комиссияга. Бул СДПК. Ар намыс негизинен ошол эки фракция каршы болгон. 45 каршы добуш бергендин ичинен мынакей көбүнчө эки фракция кеткен. Ал эми биздин фракция каалагандай добуш берген. Өмүрбек Бабанов жогорку кеңештин тапшырмасы менен мамлекеттик комиссияны 2012-жылдын 3-июль күнү түзгөн. Анда көз карандысыз жана эл аралык эксперттерди тартуу менен Центеранын бардык кылмыштарын жана мыйзам бузууларын аныктоо тапшырмасын койгон. Көз карандысыз эксперттерди ошол госкомиссияга киргизгиле. Эң негизгиси ал эксперттер мурунку чечим кабыл алып атканда, кумтөр боюнча чечим кабыл алып атканда ошо соглашениени колдогон эксперттер болбош керек. Алар негизгиси көз карандысыз, экинчиси ал ишке тиешеси жок экологдор болуш керек. Мындан тышкары баягы атайын депутаттар түзгөн экологдорду да ошол жерден атайын эксперт, экологиялык, юридикалык эксперттерди кош керек. Алар да өзүнүн негиздемесин айтып берсин бизге. Эң негизгиси биздин койгон алдыда койгон максатыбыз биз болсо юридикалык аркылуу кыргыз мамлекеттин мыйзамынын негизинде бардык ушул биздин мамлекетибизде кандай чаша болду, кандай экологиялык, кандай кылмыш иштер болду, кандай келишимдин кайсы мыйзамдар бузулду, ошонун негизинде мен ойлойм комиссия жыйынтык чыгыш керек. Бардыгы мыйзамдын негизинде болуш керек. Элдик аудиторский компания керек. Ал болсо юридикалык биздин ошо өкмөт менен болгон ошол Центера менен келишимибизди карап чыгуунун негизинде кандай мыйзамдар коюлган, кайсы негизинен биз ошо келишимди кайра карап чыга алабыз. Ошону изилдөө боюнча. Мындан тышкары экономикалык жана кап вложенияларды баягы келишимдин негизинде канча салык төлөш керек эле, жана 4%ды канча вложение болду, канчасы болгон жок. Ошону текшерүү боюнча да ошол аудиторский компаниясы иш жүрүш керек. Мамлекеттик комиссия түзүлгөндөн кийин 3 айдын ичинде, башкача айтканда 2012-жылдын 1-октябрына чейин бир чечимге келип, өкмөткө жана жогорку кеңешке отчет бериши керек болчу. Бирок Бабанов комиссиянын чечими чыкканга чейин эле кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Ал комиссиянын ишине кийлигише да алмак эмес. Айыптоонун дагы бир акылга сыйбас жүйөсү. Мен кумтөрдү текшерүү боюнча өзүм түзгөн мамлекеттик комиссиянын ишине тоскоолдук жаратып, анын ишин ары бери сүрөө жолуна багыттаптырмын. Бул маанисиз, негизсиз,
Мен мамлекеттик комиссиянын жетекчиси катары экономика министри Темир Сариевди дайындадым. Эгер мен кандайдыр бир тоскоолдуктарды жараткым келсе, анда эмнеге күчтүү саясатчы апрель революциясынын башында тургандардын бирин дайындадым. Мамлекеттик комиссиянын курамын карап көрүңүздөр. Курамы өтө күчтүү адистерден түзүлгөн. Ошол эле Алмамбет Шыкмаматов, ошол эле белгилүү эколог Калия Молдогазиева, ошол эле депутаттык комиссияга катышкан депутаттар. Эгер мен бул ишти созуп, тоскоолдук жараткым келсе, өз пикири бар, көз карандысыз адамдарды чогултат белем. Ошондой эле экология боюнча эксперт катары Динара Кутманова чакырылган. Мамлекеттик комиссия 2012 жылдын 3-июлунда түзүлгөн болсо, мен ошол эле жылдын 31 августунда кызматтан кетип жатсам, кантип комиссиянын ишине кийлигише алмак элем? Абсурд, акылга сыйбаган айыптоо. Депутаттык комиссиянын төрагасынын орун басары катары, кийин мамлекеттик комиссиянын өкүлү катары да, мүчөсү катары. Мага мисал үчүн мен өзүм позициям бар болчу, мен эч ким мага басымдык кылган жок. Депутаттык комиссияда 5 фракциядан 2ден депутат кирген, 10 ушул комиссияга 10 депутат мүчө катары киргизгенбиз ооба депутаттык комиссияга. Ошон үчүн мен ойлойм, биз баягы непосредственно документтер менен иштеп, баягы экология маселесин өзүбүз көзүбүз менен көргөн үчүн биз өзүбүздүн позициябыз так болгон. Келген премьерлердин мындай кумтөр боюнча жакшыраак иш алып барган бир эле ошол Бабанов болду деп айта алам. Анткени ошол өзүңүздөр билгендей, баягы 2009 жылы келишимдин негизинде 2010 жылы берген Данияр Өсөновдун 16300 гектарды кошумча берген жер аянтын туура эмес берилгендигин деп артка кайтаргандыгы жакшы иш болгон. 2016 жылы парламентке Лысы жана Давыдов мөңгүлөрүн өздөштүрүү тууралуу мыйзамды алып келишкенде жеке мен жана биздин фракция каршы добуш бергенбиз. Бул менен Центарага системдүү түрдө каршы чыгып жүргөнүмдүн дагы бир далили. Мага 2012 жылдын акырына чейин иштегенге мүмкүнчүлүк бербей коюшканы өтө өкүнүчтүү. Биз Кумтөрдөгү Кыргызстандын үлүшүн сөзсүз түрдө 70%га жеткирип, Кыргызстан өзү Кумтөрдү башкарып калмак. Бабанов кандай негизде кармалганы азырынча белгисиз. Бабанов өлкөгө зыян алып келе турган кандайдыр бир келишимге кол койгону эсимде жок. Лысы жана Давыдов мөңгүлөрүн пайдаланууга келсек, мен каршы добуш бергем. Республика фракциясынын депутаттары дагы каршы добуш беришкен эсимде. Демек Бабановдун камалышынын мааниси менимче такыр башкача. Мен мына депутаттык ишмердигимде буга чейин ошол эле Садыр Жапаров өз убагында камалганда дагы, Өмүрбек Текебаев кармалганда дагы булардын бардыгы мыйзамсыз кармалды деп айтканмын. Мына азыр Өмүрбек Бабанов дагы мыйзамсыз жана эч кандай далили жок камалды деп айтам. Анткени ал кишини Кумтөр боюнча камалдык деп атышат. Мен мына журналисттик ишмердигимде дагы жакшы билем. Ошол премьер-министрлердин ичинен жалгыз Өмүрбек Бабанов Сентерранын кызыкчылыгына эмес, Кыргызстандын кызыкчылыгына иштөөгө аябай катуу аракет кылып жанырөгөн да. Ошол эле 16000 гектардан ашуун жерди Сентеррадан Кыргызстандын биздин мамлекеттин пайдасына алган. 16000 гектар жерди. Бул абдан чоң эмгек. Ошондой эле Сентерранын кызыкчылыгын эмес, ушул Кыргызстандын кызыкчылыгын ойлогонун кабар берет. Буга чейинки жогорку кеңештин жыйындарын карап көрсөңөр деле, Өмүрбек Бабанов ошол премьер-министр болуп келер замат ошол Кумтөр маселесине жигердүү киришип, ал киши ушул биздин үлүштү көбөйткөнгө, жанагы берилип кеткен мурдагы бийликтер тарабынан жерлерди Кыргызстандын балансына кайтарып алууга аракет кылган жана андан жыйынтык чыгарган. Ошондуктан Кумтөр боюнча Өмүрбек Бабановду күнөөлөп, аны камакка алуу абдан туура эмес болду. Ошол күч органдары ойлонушу керек жана азырынча убакыт бар. Өмүрбек Бабановду ошол абактан бошотуш керек деп айтам. Убагында Өмүрбек Бабанов менен өкмөттө чогуу иштеп калган экс-вице-премьер-министр Өктөмкан Абдуллаева анын камакка алынганын укканда ишенген эмес. Себеби Бабанов тескерисинче жан өрөп иштеп, өкмөт мүчөлөрүнөн да ошону талап кылганы менен ошол убактагы министрлер кабинетинин эсинде калганын айтат. Көйгөйлөрдү чечүүдө күн түн дебей, кайсы убакыт болбосун иштегенге даяр турчу дейт мурдагы вице-премьер-министр Өктөмкан Абдуллаева. Единственное, я скажу, он никогда
Мен бир нерсени так кесе айталам жана бөркүмдөй көрөм. Бул Өмүрбек Бабановдун мамлекеттик казынага кол салбаганы. Бул жаатта эч бир маалымат уккан эмесмин жана ал ушунчалык патриот экенин байкагам. Ал кымындайынан тарта эле атасынан ишкердүүлүктүн сырларын үйрөнгөн, өзүнүн жашоосун өзү курган, өлкө бюджетине бармактарын матырып салып жатып байыган эмес. Каражанын карчуруп бизнес жасап жүрүп бутуна турган. Экөөбүз өкмөттө чогуу иштеп калганда анын ушунчалык дыккат иш алып барганына таң берчүмүн. Ал ар бир областта, райондо кандай көйгөйлөр бар экенин жазып алчу. Анан аларды чечүү жолдорун ойлонуштурчу. Кайсы жерде иштебей турган завод, фабрикалар болсо, ошолорду ишке киргизүүгө бел байлап жүрчү. Кадр тандоо жаатында да мыкты экенин көрсөтө алды. Аябай акылдуу, экономикалык маселелер боюнча ой жүгүртүүсү мыкты балдарды жумушка тарта алды. Дагы бир сүйүндүргөн жери өкмөттө иштеп жүргөндө ал тышта жүргөн эмгек мигранттарын кантип өлкөгө алып келип жумуш таап беребиз деп ойлонуп, долбоорлордо иштеп жүрчү. Бир тобунда баштап койгон эле. Кумтөр боюнча негизсиз кармалып турган Өмүрбек Бабановдун камактан чыгарылышын талап кылгандар арбын. Талас облустунун ар кайсы аймактарынан 3000дей адам мурдагы өкмөт башчыны колдоо митингине чыгышты. Алар Өмүрбек Бабанов боштондукка чыгарылбаса, мөөнөтсүз нааразычылык акциялары өлкөнүн бардык аймактарында уланаарын билдиришүүдө. Экс-премьер-министрди колдоо митинги Таластан кийин Бишкек шаарында өткөрүлүшү күтүлүүдө. Биз ушунча эл чогулуп эмнени талап кылып жатабыз? Biz adletти talap kılacağız, hakikatlıkты talap kılıp жатабыз. Эгерде күнөөсү жок болсо, күнөөсү жок адам ал үйүндө болуш керек. Мен айтмакчымын, бардык күнөөлөрдү бар болсо, ошол элдин алдында телевидение деген иштеп атат, радио деген иштеп атат. Ошол жерге ачык, мына силердин балаңар, силер чыгып атасыңар. Бирок анын жасаган иши мынабы деп жанагында элге жарыя кылып көрсөтүп турбайбы? Андайда эч нерсе жок. Демек булар андайда бир жооптор шылтоолор менен ушу баланы кызымга алып аксатууга аракет жасап жатат. Бирок бул бала эч убакта кызымга алдырбайт. Буга биз ишенебиз. Себеп кече 17-жылдагы президенттик жарышка түшкөндө кыргыз калкы 600 000 адам буга добуш берген. 600 000 адам. Бул оюнчук нерсе эмес. Бүгүнкү келген калктык менен чечилгенде ушул эл сиздерден суранабыз. Бишкекке чейин барганга биз макулбуз. Бишкектен де суранабыз. Өзөңөр сиздерден суранам. Бишкекке чейин барабыз керек болсо. Ошон талап кылалык, айналайын элим. Биз Бабановду боштондукка сураналык, бийликтен сураналык. Кече эле акыйкат кетпе деп элден сураны элек, акыйкат болсун. Сиздер ошону сураналык. Тынчтык митингине чогулгандар Бишкек шаардык соту Өмүрбек Бабановдун баш коргоосун акыйкат карап, аны үй камагына чыгарат деп үмүт артышууда. Андан соң ал өзүнүн ак экенин далилдей алат, дешет таластыктар. Эскерте кетсек, Өмүрбек Бабановдун жактоочулары УКМКнын тергөө абагына киргизилген экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун кармалышынын мыйзамдуулугу боюнча Бишкек шаардык сотуна кайрылышкан. Сказала, ты крепкий, у тебя все впереди, еще победы впереди.